Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Зеленский Херсонду жер бетинен жок кылууну чечти. Украинанын жогорку радасынын мурдагы депутаты Алексей Журавко Владимир Зеленский Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөн Херсонду жер бетинен жок кылууну пландаганын, бирок орус армиясы ага уруксат бербей тургандыгын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Орус аскерлери Украинаны делимитаризациялоо боюнча атайын операция маалында өлкөнүн түштүгүндөгү Херсон облусунун толугу менен жана Запорожье облусундагы Азов бөлүгүн көзөмөлгө алды. Аймактарда аскерий жарандык администрациялар түзүлүп, орусиялык телеканалдар менен радиолор уктуруулар башталып, Крым менен соода алакалары калыбына келүүдө. Украина улутчулдарын күн сайын Николаевден Херсонду жана аймакты аткылашат. Украин фашисттери үчүн Херсон облусу деңиз чочкосу. Зеленский шаарды жер бетине жок кылуу максатында карапайым калкты жок кылуу боюнча кылмыштуу буйруктарды берет. Шаарды коргогон орус аскерлери жана абадан коргонуу системасы болбосо Киев режими өзүнүн жапайы пландарын ишке ашыра алмак, деди учурда Херсондо жүргөн Журавко. Экс-депутат Зеленскийди террорист жана аскердик кылмышкер деп атап, алар сөзсүз жазасын алаарын кошумчалады. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соккуларын Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Булак Назарнюс. 8 май күнү Ош шаарында Борбордук стадиондо саат 16:00 Ансар Групп коммерциалдык эмес керектөө кооперативинин 1 жылдык отчеттук концерти болот. Бул мааракенин урматына келишим ээлеринин арасында мыкты баалуу белектер ойнотулат. Башкы байге катары 1 бөлмөлүү батир, Део Мать сүлгүсүндөгү 20 автоунаа, iPhone 13, Умрага Дубайга, Ысык-Көлгө Өзбекстанга жолдомо жана ошондой эле үй тиричилик буюмдары дагы ойнотулат. Эгерде сиз ушул белектердин ээси болуп калгыңыз келсе, анда Ансар Групп менен келишим түзүңүз. Баарыңыздарды 8 май күнү Ош шаарында стадиондо күтөбүз. Орусия ЛНР менен ДНРди аннексиялоого ниеттенүүдө. Орусия өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган жикчил аймактарды аннексиялап, Херсон облусун Херсон элдик республикасы деп жарыялагандан кийин анын көз карандысыздыгын танууну пландалып жатат. Бул тууралуу АКШнын Европадагы коопсуздук жана келишим уюмундагы элчиси Майкл Карпентер америкалык чагылгандын маалыматына таянып билдирди. Москва, Донецк жана Луганск облустарынын жикчилдер көзөмөлдөп турган аймактарда жалган референдумдарды өткөрүп, аларды Орусиянын курамына кошуп алууга ниеттенип жатат, деп Карпентер. Анын айтымында, Орусия Херсон облусуна көз карандысыздыгы тууралуу референдум өткөрүүгө даярдыктарды көрүп жаткандыгын белгилери байкалууда. Кремль демократиялык жана легитимдүү шайлоо өткөргөн түр көрсөтүүгө аракет кылып, жалган референдумдарды өткөрүшү мүмкүн деп эсептейбиз. Жыйынтыктары бурмаланган жалган реформдар, анын ичинде Украинанын аймагын кошумча аннексиялоо боюнча башка аракеттер дагы мыйзамсыз деп табылат, деди Карпентер. Маалыматка караганда, Кремль жогорудагыдай кадамдарга май айынын ортосунда барышы мүмкүн. Москванын кыйыр түрдөгү мындай пландары Орусия аскерлери басып алган аймактардагы калаа башчылары менен жергиликтүү депутаттардын барымтага алынуусу, алардын интернеттен жана уюлдук байланыштан ажыралуусу, ошондой эле жергиликтүү мектептерге орус мектебинин окуу программасын киргизүү планы көрсөтүлүп турат. Булак Назарнюс. Рим папасы Украинадагы жаңжалдын качан бүтөөрүн болжоду. Рим папасы Франциск Украинадагы жаңжал 9 майда аяктарына үмүт артып, бирок пессимисттик маанайда экендигин белгилеп өттү. Бул тууралуу ал италиялык Guerriero del Sire газетасына берген интервьюсунда билдирип өттү. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен болгон жолугушууда орустардын баары 9 майда бүтөт деген планы бар экендигин айтты. Мен ушундан улам үмүттөнүп жатам, ошондуктан биз бул күндөрдө эскалациянын ылдамдыгын түшүнөт элек. Мен пессимистемин, бирок согушту токтотуу үчүн колдон келген баарын кылышыбыз керек, деди Рим папасы. Ал кошумчалагандай, ал тынчтык орнотууга жетишээрлик каалоону көрбөй жатат. Белгилей кетсек, буга чейин Рим папасы Украинадагы согушту жөнгө салуу үчүн
Путин менен Москвада жолугууга даяр экендигин айткан. Эске салсак, Украина Орусия менен каршы согушту 24 февралда баштаган. Украинанын элчисинин Шольцту кемсинткени немистердин кыжырына тийди. Германиянын Шпигель журналынын окумандары Украинанын элчиси Андрей Мельникти Германиянын канцлери Шольцту таарынган боор оорусу деп атагандан кийин сынга алышты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Көптөгөн комментаторлор алардын пикири боюнча өзүнүн түздөн-түз милдеттерин аткарбастан канцлер Олаф Шольцго негизсиз чабуул жасаган дипломатты өлкөдөн чыгарууну талап кылышты. Интернетте Украинанын элчиси Андрей Мельникти Германиядан чыгарууну талап кылган петиция пайда болду. Демирги авторунун айтымында дипломаттын немистерге айткан сөздөрү акылсыздык жана негизсиз жана анын Украинадагы кырдаалга байланыштуу талаптарынын аткарылышы экономикалык кризистин күчөшүнө алып келет. Украина Крым курамынан чыккандан кийин эле ыдырай баштаган. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Украина 2014-жылкы мамлекеттик төңкөрүштөн соң Крым курамынан чыккандан кийин ыдырай баштаганын айтты. Билдирүү РИА Новостиге жарыяланган. Спикерге Украина ыдырап кетиши мүмкүнбү деген суроо узатылган. Украина 2014-жылы Крым курамынан чыккандан кийин эле ыдырай баштаган, деди Володин журналисттерге. Парламенттарлар менен дагы Украинанын курамынан чыгып көз карандысыздыгын жарыялагандыгын белгилеген. Анын айтымында бүгүнкү күндө Украинанын батыш тарабында жашагандардын басымдуу бөлүгү Польша менен Венгриянын жарандыгын кабыл алышкан. Володин акыркы мезгилде эле өлкөдөн 5 миллиондон ашуун адам чыгып кеткендигин айтып, мындай жагдай стабилдүүлүктөн кабар бербей тургандыгын токтолду. Спикердин айтымында ушул тапта Херсон жана башка облустардагы Украинадан каттарын чыгуу ниети тууралуу билдирүүлөр байма-бай жарыяланып жатат. Володин азыркы реалдуулукту ушундай экендигин кошумчалады. Булак Назар Ньюс. Рим папасы Орусия эмнеге Украинадагы согуш ачкандыгын түшүндүрдү. Рим папасы Франциск НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги аракеттерде Москванын атайын аскердик операциясы өткөрүүгө түртүшү мүмкүн экендигин мойнуна алды. Бул тууралуу ал италиялык Corriere della Sera газетасына берген интервьюсуна билдиргенин Lenta.ru жазып чыкты. Ал НАТО Орусиянын эшигин үргөнү Кремлдин мындай реакциясына алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ошол эле маалда Понтифик Украинага курал жарак берүү туурабы деген суроого жооп берүү кыйынга турганын айтты өзү. Гезиттин айтымында жарыша куралдууну токтотууну жана курал жарак өндүрүшүн көбөйтүүнү жактайт. Ушундан улам согуштар жүрүп жатат. Биз чыгарган куралдарды сыноо үчүн. Бул 2 дүйнөлүк согушка чейинки Испания жарандык согуш учурундагы болгон. 2-3 жыл мурун Йеменге жеткирүү үчүн чоң жүк ташуучу кемеге өткөрүлүшү керек болгон курал жарактары менен бирге Генуяга келди. Порттун жумушчулары муну каалашкан жок. Йемендин балдарын ойлонолу дешти. Бул кичинекей бирок жакшы ишарат. Мындай иш-аракеттер дагы көп болушу керек деп жыйынтыктады ал. Белгилей кетсек, буга чейин Рим папасы Франциск Украинадагы жаңжал 9-майга чейин аяктарына үмүт артып, бирок пессимисттик маанайда экендигин белгиледи. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабыл келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскердик сотуна берип, жоопкерчиликти тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларда Украинанын аскердик инфраструктурасына күч менен түзүмдөрүн уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Булак Назар Ньюс.